кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан иш күндүн кечи теле долбоору жана сиздер ТВ1 KG телеканалындасыздар. Менин атым Азилет Каиров, бүгүнкү кечтин кезекчиси болмокчумун. Андыктан бизге кошулуңуздар. 2 саат аралыгында сиздерге жакшынакай маалымат жана кызыктуу маектерди тартуулайбыз. Жана ошондой эле өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, экрандагы номерлерге жазсаңыздар болот. WhatsApp номерине 708 996 996. Түз эфирде сизди күтөбүз. Аны эмес эфирди жакшы маанайда башташ үчүн жакшынакай музыкалык чыгарма сиздер үчүн тартуулайбыз. Мелимбек Атабеков. Кечтин кезекчиси Азилет Каиров.
Бизге кошулган телекөрүүчүлөргө салам, да бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү эфирдин темасы Бишкек City Life, Бишкекте болуп жаткан окуялар боюнча сүйлөшөбүз. Жана ошондой эле бизге Кыргыздын кыран каймактары келип отурган учуру, андыктан баштайлык маегибизди. Бизде конокто Жодар Омошов, ментор Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Жана ошондой эле Айпери Раева, жеке ишкер жана Менти. Бегимай, кечиресиздер. Кечикпеш керек болчу. Так, баштайлык. Нагима. Жодар бай. Биздин деген менторлорубуз, ментилерибиз бир топ киши болчу. Эми негизги чакырылган кишилердин ичинен ушул Айпери, Бегимай дегендер болчу. Бирок бизге азыр Нагима досубуз келип отурат. Мыкты. Нагима, таанышканыма кубанычтамын, кечирим сурайм. Жодар мырза, эми баштайлык, башка эле тема кыркы болгон сиздин программаңыз. Жалпы эле Кыргызстандын ишкерлердин, жаш ишкерлердин чогултуп жакшынакай мүмкүнчүлүк түзүп бергиңиздер. Ошол боюнча кененирээк маалымат берсеңиздер. Эгер сиз көчө болгон окуя боюнча, иш-чара боюнча айтып атсаңыздар, ооба биздин бизнес ассоциация Жиянын астында жаш ишкерлер клубу бар. Ошол клубтун деген инициативасы менен ушундай бир чоң иш-чара болуп өттү. Аябай жогорку деңгээлде болуп отур десем жаңылышпайм, себеби ал жерге 400дөн ашык жаш ишкерлер келишти. Ал жерге чакырылган коноктор да аябай өзүнүн ичинде бир топ ийгиликке жетишкен ишкерлер болчу. Ошол ишкерлер келип спикер катары өзүнүн ушул өздөрүнүн жумушун баштап атканда башынан өткөзгөн окуяларга тиешелүү, бизнес процесс, коммуникацияга тиешелүү тажрыйбаларын бөлүшүп кетишти жаш ишкерлер менен. Бул деген сонун бир башталыш болду десем жаңылышпайм. Себеби Кыргызстанда тилекке каршы азырынча мен ишкер болом деген ишкерлер менен жумушун илгери илетип койгон ишкерлердин ортосунда көпүрө болуу максатында ушул бир программа болду. Тилекке каршы ошондой бир мамлекет менен ишкердин ортосунда бир байланыш азырынча жакшы бир деңгээлге чыга элек. Мында өзүнчө бир кээ бир себептери бар. Бирок кандай гана болбосун, биз жумуш берүүчүлөр уюму катары өзүбүздүн социалдык жоопкерчилигибизди эң жогорку деңгээлде аткаруу максатында ошол жумуштарды, иш-чараларды алып барабыз. Жалпысынан көп эле болду катышуучулар. Ооба. Жана жаштарын да айтып койсоңуз. Эми жаштар дегенде бул жерде мен айтайын, где-то божомол 20 жаштан жогоркусу болду. 20 жаш, 30-35 жаштын ортосунда ишкерлер болду. Эми жаш ишкер дегенде ошол негизи өзүңүз билгендей 18 жашына толгондон кийин, окуусун бүтүргөндөн кийин Өспүрүмдөр, көпчүлүгү университетке тапшырып, жогорку окуу жайлар. Ошол убакта параллелдүү түрдө кээки жумуштарын алып кеткендер болду. Кээкилери жогорку окуу жай окубай эле ошол мурда балким биз жерде шакирт болуп иштеп аткан жерин эле улантып, анан өзүнүн жумушун ачып, ишкердик талаасына, дүйнөсүнө, океанына дейлиби ошого кадам таштагандар да, буларчы негизинчи. Билеттер калбай калды, тилекке каршы акыркы 2 күндө деле мисалы билет калбай калды деп жарыя салынган. Аябай көп киши келди. Бизге керек болгон нерсе экен, биз суусап турган нерсе экен. Ошон үчүн мен ойлойм, аябай жакшы болду дейм. Мыкты. Анда эмесе биздин да катышуучуга дагы сөз берелик. Сиз катыштыңыз программага. Азыркы учурда ишиңиз жүрүп жатат, да? Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз жана өзүңүздүн чакан бизнесиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Жакшынакай рекламалап коюш керек бизге да. Саламатсыздарбы? Биринчиден чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү программага чакырып, ошо оюбузду жаш ишкерлердин оюна, өзгөчө жаш айым ишкерлердин баягы келечектеги ойлорун билейин деген максатта чакырып атасыздар. Чоң ыраазычылык. Албетте бул программа бизге жакшы мотивация болуп берди, жакшы бир жол көрсөткүч болуп берди. Негизи менин кесибим мугалим кесибинен, мугалим кесипчилигин алгам. Италия тилинен сабак беремин Бишкек гуманитардык университетинде. Андан сырткары ушул бизнес жагында иш алып барабыз. Эми чакан десек болот азырынча. Эми өзүм бизнесим жөнүндө айтып кетсем,
өтө деле күчтүү эмес, бирок буюрса мына акырындан келечекке жакшы пландарды коюп баштап атабыз. Былтыр ушул карантин башталгандан кийин эми баягы өзүңүздөр билесиздер, көп сфералар токтоп калды. Анан кийин бекер отурбастан чакан тигүү цехин ачканбыз Бишкектен. 6 орунду буюрса ал ишибиз жакшы. Ошол быйыл болсо ошол ишти жайылтып, баягы айылдагы Кыргызстандын чет жагындагы айылдарга дагы айымдарга жумуш болсун деп алыскы Аксы районунда, ошо Кызыл Жар айылында дагы чакан тигүү цехин ачтык. Буюрса 1 ай болоюн деп калды. Ал жакта дагы 12 иш орунун ачып, кыздарды жумушка алып, баягы Бишкекке же болбосо Россияга бара албай жаткан шарты чектелүү кыз келиндерди жумушка орноштуруп, аларды аябай сүйүнүп жатышат. Азыр ушундай жумуш орундары ачылган бизге жакшы болду. Балдарыбыздын жанында, үй бүлөбүз менен чогуу деп түшүнүп жатышат. Ошо акырындык менен көпчүлүгү сизге бул суроону берет болуш керек. Эмне үчүн цех? Негизи мен цех жөнүндө, именно цех жөнүндө ойлонгон эмесмин, бирок ушундай бир досторум, анан менин классташтарым ушул сферада иштешет да. Анан көпчүлүгү ийгиликке жетишкендер көп. Анан алар да мага өздөрүнүн жакшы кеңештерин берди. Ушундай кылсаң болот, мындай кылсаң болот депчи. Анан ошого карап, кичине баягы бизнес анализ жүргүзүп дегендей кичине ойлонуштуруп көрсөк, менин жумушума да ыңгайлуу экен. Анан ошон үчүн ушул сфераны ачып көрөлү деп ачып баштадык. Сиз баягы бизнес жаатында жаңы келген баягы свежий, орусча айтканда, каймактардын бирисиз да. Анан ушундай бир менторлордон, тажрыйбасы кенен монстрлордон кандай маалымат же болбосо тажрыйба ала алдыңыз? Негизи эң башкысы жардам бердиби? Негизи мен ушул өзүм ичимен көп мындай өзүмчө бир ыраазы болуп кетем да. Негизи ушул биз Кыргызстандын айымдары, Кыргызстандын именно айымдарына орусча айтканда повезло экен да. Неге дегенде, эгерде Африкада төрөлүп калсак же жакынкы эле Афганистанда төрөлүп калсак кандай болот эле дейм да. Ага караганда биздин Кыргызстанда мүмкүнчүлүк, шарт, бардык жактан түзүлгөн да. Бизге өзүбүзгө гана аракет кылышыбыз керек, умтулушубуз керек. Жодар Байкеге окшогон баягы өтө кандай десем, идеяга бай кишилер менен мүмкүнчүлүк болуп калды. Жана ментор деген программанын негизинде биз ЖИА ассоциациясында жүрөбүз, баягы жаш ишкер катары. Анан ошол жактан ментор деген программа менен Жодар Байке менен таанышып калдык. Жодар Байкенин көп жакшы сырларын уктук. Бизге баягы бизнеске кандай жол менен барса болот, кандай болсо ийгиликтүү болот, көп жакшы өзүнүн ойлору менен бөлүшүп турат. Андан сырткары өзүбүздүн WhatsApp группабыз бар. Ал жактан дагы сүйлөшүп, кеңешип, суроолорубуз болсо берип турабыз. Андан сырткары дагы чакан круг менен чогулуп, баягы таңкы чай деп коебу, азыр ушундай болуп атат го бизнес сферада. Чакан бир 4-5 киши менен бизнес завтрак да. Ошондой бир эмелерди уюштуруп турабыз. Жакында эле Жодар Байке өзүнүн эмесине чакырып бизди жакшы бир жолугушуу болду. Ал жактан Жодар Байке өзүңүз төлөйсүзбү счетту? Албетте. Жодар Байкенин эсебинен жакшы кеп кеңештерин угуп, чайын ичип, жакшы сүйлөшүп отуруп келдик. Мыкты. Жодар мырза, анан сиз 2006 жылдан бери иштейсиз, ЖИА ошо ассоциациясында жалпы түзүүчүлөрдүн бирисиз. Анан ушул программада долбоордо жаш ишкерлер боюнча, алардын кейстери боюнча айта кетсеңиз. Бул бир гана чакан бизнес эмес болуш керек, ичинде? Жок, негизи бизнес ассоциация ЖИА бул орто жана чакан бизнес менен алек болгондордун укугун, акысын жана кызыкчылыгын коргогон, ошону алдыга чылдырган, ошолорго жардамчы болгон бир функциялар менен иш алып барат. ЖИА 2006 жылы түптүргөн, биздин аябай сыйлап
урматтаган байкелерин негиздеп ошолорду биз улантып бара жатабыз. Ал убакта баардыгы жаш болчук. Мен азыр жашым мисалы мына 44 болуп калды. Ал убакта ошол 30-28 жаштарда экенбиз. Ошон үчүн негизи түптөлүп атканда жаш ишкерлер ассоциациясы болуп түптөлгөн. Эми азыркы учурда Кыргызстанда баардык аймактарында ЖИАнын өкүлчүлүктөрү болгон үчүн, баардык тармактарды камтыган үчүн, баардык жаштардан бизден мүчөлөрүбүз болгон үчүн биз азыр жаш ишкерлер деген алып туруп, биз муну жакшылыктын, ийгиликтин ачкычы же болбосо жаратман ишкер ар дайым алдыда сыяктуу чечмелеп, анан бизнес ассоциация ЖИА деп улантып бара жатабыз. Эми ЖИА бизнес ассоциациясына мүчө болуп, бул жерден өзүнүн жумушун жайылтууга, жогорку деңгээлге чыгарган көп ишкер бар. Бул боюнча көп мисалдар бар. Биз бир гана Кыргызстан ичиндеги ишкерлерге жардамчы эле болгондон сырткары, жогорку деңгээлге чыгып калган бизнеси бар мүчөлөрүбүздү жана ошол кишилерди чет өлкөгө чыгарып, ал жакта жумуш кылганга, ал жакта бизнес кылганга үндөп, биздин аркабыз менен буюрса көптөгөн кишибиз чет өлкөлөрдө чоң компанияларга, ири компанияларга айланганга мүмкүнчүлүктөр аз болуп жатат. Эми бул аябай мындай узун бир цепочка десек болот. Бул бири-бирине байланып, уланып, анан орусча айтмакчы шаг за шагом дегендей, кадамдын аркасына кадам таштап, биз жогорку деңгээлге чыгарганга бир мындай платформа түзүп берет да ЖИА. Негизи максатыбыз ошол. Ошо кейстердин арасынан өзүңүздү таң калтырган кейс болдубу? Ошо бир өзүм дагы ишкердик жолумду баштап келатканда мен ушуну эмне үчүн жеткен жок ушундай кейске дегенчи мисалы. Эми кечээ иш-чарада бунун мисалдарын көрдүк биз. Мен сизге бир мисал айтып кете турган болсок, мисалы Амат Касымов деген компания бар, өзүңүздөр билгендей. Ошонун кечээ мен да кейсин мындай тереңирээк көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бул киши жаш жигит, ушул жаңылбасам 5-6 жыл мурда бул Алмүдүн базарында кичинекей контейнерде соода кылып аткан кишилер болчу экен. Бирок азыр жалпы Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда, Россияга чейин өзүнүн өкүлчүлүгүн ачып, ошол жака өзүнүн чыгарып аткан товарларын, продукциясын ошол жака экспорт кылганга жетишкен киши катары көрүп атабыз. Бул киши ийгиликтүү ишкер десек болот, аябай эле ийгиликтүү десек болот. Себеби азыр иштеп аткан цехи жаңылбасам 1000ден баштап 2000 квадратка чейин бир жаңылбасам ошондой бир квадратта иш алып барат экен. 100дөн ашык жумуш орду түзүлгөн. Эми кыялдарга чектөө жок. Кыялданыш керек адам. Кыял болбосо, үмүт болбосо, мен ойлойм бизнес мен болгондун кажети жок. Бизнесмен болгондор кимдер? Булар коркпогон баатыр кишилер. Булар деген ар кандай кыйынчылыктарда баш ийбеген, кыйынчылыктарда таштап салбаган, өзүнүн кыялынын аркасынан чуркаган, эч качан тайбанбастан жумуштун аркасынан жумуш кылып, катасынын аркасынан сабак чыгарган адамдар гана бизнесмен боло алат. Бизнесмен боло албаган адамдар жашоосунда өзүнүн жолун таап, мындайча айтканда бир жака жумушчу болуп кетет экен да. Эми адамдын тагдырында эки эле жол бар экен. Же өзүнүн жумушун жасап кетет экен, же болбосо бирөө жасаган жумушка жумушчу болуп кетет да. Мындайча айтканда тандоо ушундай. Мыкты. Ортосунда, сөзүнүн ортосунда жакшынакай сизден кеңештер болуп кетти окшойт, Эң башкысы бекер кеңештерчи. Эми бул боюнча албетте биз мисалы мен досторубуз менен иштешебиз. Эми биз баардык нерсени билебиз дегенден алыспыз. Себеби адам 70-80 жашта жүрүп деле үйрөнүп аткан нерселер болот. Биздин да үйрөнчү, мен жеке өзүм дагы бизнести канчалык 20 жылдан бери жүрүп дагы мен үйрөнчү нерселерим толтура. Мен үйрөнөм. Менден жакшы билген кишилерден барып мен сөз түрдө сабак алам, алардын китептерин окуйм, же аудио запистерин көрөм, конференцияларына катышканга аракет кылам. Себеби биз орто жана чакан бизнес катары Кыргызстанда көрүп атабыз. Бирок мен дагы өзүмө бир кыял, өзүмө бир максат койгонмун. Мен жумушум бир гана Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө да болсун деген. Эми баягы масштабтуу түрдө иш алып баруунун аркасында кыялдарым бар. Мен ошонун бир мындайча 1-2 кадамын уже таштагам. Буюрса алдыңкы 1 жылдын ичинде ошонун
бир натыйжасын көрөбүз деп аткан. Мыкты. Эми бүгүнкү маекте сизден да көптөгөн кеңештерди жана сунуштарды алабыз. Андыктан биз эфирибизди улантабыз. Алдыда жарнама Кыргызстандын мыкты компанияларынан маалымат сиздер үчүн. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө бүгүнкү маегибиздин темасы ишкердик болуп жаткан учуру. Конокто Жоодар Омошов Ментор Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы. Жана ошондой эле Нагима Төлөбаева жеке ишкер. Нагима, чоң рахмат келип бергениңиздерге. Билебиз, ишкерлердин убактысы аябай тар. Андыктан кийинки суроо ушул биздин менталитетке жараша болсун. Кыргызстанда негизи эле Советтер Союзунан баштап эле баягы менталитет калып калган эмес беле? Аял киши башчы боло албайт, аял киши мисалы көп башкаргаш керек дегенче ойлор. Ушундай бир ойлор менен келишпестик болду беле сиздин ушундай ишкердик жолуңузда? Албетте, эми бул баягы жазылбаган Кыргыздын мыйзамдары бар да. Сиз айтып өткөндөй, Кыргыздын айтылбаган, жазылбаган мыйзамдары бар баягы. Аял киши үйдүн ичинде баягы бала бакыра менен дегендейчи. Бирок биздин Кудайга шүгүр Кыргызстанда именно баягы кенен демократиялуу өлкө болгон үчүн ар бир айым, ар бир жаш адам, деги эле негизи ар бир адам өзүнүн каалаган кесиби менен алектенгенге мүмкүнчүлүк аябай чоң да, мүмкүнчүлүк кенен. Ошондуктан чын айтасыз, биринчиден мугалимдик кесим, андан кийин ошол бизнес тармагында, андан кийин үй бүлөнү алып кетүү чындыгында мунун баары түйшүктү жаратат. Бирок ошентсе дагы баягы адам болуп ушул дүйнөгө келгенден кийин жөн эле отура бербестен бир нерсени жасаш керек, бир ийгиликтерге жетиш керек. Негизи ушу ичиңде бир ушундай бир ой болсо, адам ошонун баарына жетишет экен да. Ичиңде бир кайнап турган бир идея болсо, бир нерсе жасагың келсе, бир элге бир жакшы бир нерсе жасагың келсе, жумуш же бир пайдам тийсе экен, ушул жакшы иштерим менен бир жок дегенде 5-6 адам болсо да жардам берсем экен деген эгерде адамдын ичинде бир сезим болсо, бардык нерсеге мүмкүнчүлүк таап, аракет кылып жетишсе болот да. Негизи мен үй бүлөм тараптан эч кандай мындай кандай десем, тыюу салуу болгон эмес, Кудайга шүгүр. Бардыгы колдоп турушат. Ата энем, апам мисалы да, жолдошум деле өзүң билесиң, сага жакса, эгер сен жетишсең, ошонун баарына эгер мүмкүнчүлүгүң жетишсе, пожалуйста, биз каршы эмеспиз дейт да. Колдоп турушат. Колдоп турушат. Ошон үчүн. Мыкты. Кайсыл жакта сизге оор? Ишкердик жактабы же мугалим сферасындагы? Ар бир кесип ардактуу деп коет го. Мага мисалы эгер өзүңө ошол кесип жагып аткан болсо, өзүңө жасап аткан жумушуң жагып аткан болсо, оордугу сезилбейт да. Мени мындай сыртыман көрүп турган адамдар айтат да, Нагима эже аябай чарчап атыптырсыз азыр дейт да. Анан мен өзүмө чарчап атканым сезилбейт. Ошол убакта мен өзүмө балким сырткы көрүнүшүмөн мындай чарчаңкы көрүнүп турган болушу мүмкүн да, ошондуктан айтышат окшойт. Бирок мен айтам, жок, мен жакшы элемин, чарчаган жокмун деп ошентем да, бирок өзүмө чарчаганым билинбейт. Эки кесибим тең мага жагат, экөөнү тең таштагым келбейт. Бул бизнес чөйрөсүндө Жоодар байке айткандай, дагы келечекте дагы кенен обширный бир пландарыбыз бар, буюрса чоң-чоң ой максаттар бар, ошолордун баарын ишке ашырсак деген оюбуз бар. И педагогика тармагында дагы азыр илим изилдеп атам ушул убакта. Кудай буйруса, аларды дагы ишке ашырганга аракет кылабыз. Мыкты. Экөөнү аралаштырып да көрдүңүз беле? Мисалы, окутуп жатканда ушу бизнес студенттерге келип, ушундай лекцияларды окуп, ким ишкер болгусу келет, балким идеяларыңар болсо мага жазгыла, мен сиздерге жардам берем. Анткени өзүм дагы ушул сферада жүрөм деп. Жок, аралаштырган жокмун. Себеби мен өзүм азыр баягы билгенден билелегим көп. Көп нерсени биринчи өзүм тактап алышым керек. Албетте ушул бизнесте жүрүп эле бул бизнес тууралуу көп эмелерге, окууларга, тренингтерге катышып, көптөгөн өзүбүзгө баягы илимди чогултуп атабыз. Бирок ошентсе дагы мен ар бир ишти так туура аткарганга аракет кылам да. Мисалы, билим жаатында мен демек тил үйрөтүп атамбы. Ошол тилди жакшылап, ийне жибине чейин жакшылап ошол окуучу студентке мисалы да, ошону жакшылап үйрөткөнгө аракет кылам. Бизнеске келсек, демек ошол бизнести так туура
ошону ийне жибине жеткирип туруп аткарганга аракет кылам да. Эми экөөнү аралаштырганда бир аз туура эмес болуп калабы деген өзүм ичимде оюм бар да. Бизнесте башка көз караштагы адамдар болот. Мисалы, бизнесте кээ бир жүргөн адамдар мисалы айтат кээ бирлерчи, окугандын эмне кереги бар, окубай эле мен мындай деле бизнесмен болуп кетем дегендер толтура да. Университетте окуган студенттердин алардын жашоого болгон көз карашы башкача да. Мен келечекте мындай болсом, башка мамлекеттерге барып окусам, профессор болсом деген адамдар бар ошондой да. Ошондуктан ар бир сферанын өзүнүн баягы деңгээлинде иш алып барыш керек деп ойлойм. Мыкты. Жөдөр мырза, ошого эле утурлай суроо, көпчүлүк баягы мотивационный тасмалар болуп калат эмеспи? Ишкерлер жөнүндө алар баягы өзүнүн жумушун таштап, өзүнүн окуусун дагы таштап, ишкердик жакка өтүп ошол жактан ийгиликтерди тапканчы, анан көп эле ишкерлер ойлошот, сиз айткандай, мен билим мага эмне кереги бар, анткени менин иштейт, идеяларым бар, көп каражат топтошум керек, анан бизнес ачып ийем деп. Оюңуз кандай? Мен түшүнүп атам, сиз мисалы Стив Джобсты балким мисал катары алып келгиңиз келди. Мисалдардын бири. Да, ооба. Эми бул балким миллиондо бир болушу мүмкүн. Бир киши окуп аткан окуу жайын таштап коюп, анан бизнеске кирип, бирок ошол эле Стив Джобсту мисалы баягы бүтүрбөй койгон университетине барып туруп кеңеш берген болсоңуз керек. Ал айтып атат, өзгөчө жогорку окуу жайын окуп бүтүрүү бул шарт депчи. Себеби мына коллегабыз Нагима да туура айтып кетти. Окуган адам менен окубаган адамдын айырмасы өтө чоң болот. Өзгөчө бизнес алып барганда, өзгөчө бизнестин негизги принциптерин иштеп атканда, бир кандайдыр бир маселени кабылдап жатканда, ошонун үстүндө анализ кылып жатканда, жогорку окуу жайын окуган эмес адамдардын отосу сразу эле байкалып калат. Окуган адам муну бат кабылдайт, бат реакция берет, анализди жакшы жүргүзөт жана терең жүргүзөт. Бул эми баягы окубай койгон адамдарды кемсинтүү максатында эмес. Кээбирки адамдар бар, ооба туура айтасыз, менин деле досторум арасында бар, окуу жайын бүтүргөн эмес, таштап койгон, бирок азыр ийгиликтүү ишкер. Бирок ошол эле досторум айтат, балким мен окуу жайын бүтүргөнүмдө азыркы болгон жеримден бир топ жогоруда болмокмун депчи. Ушундай маселе бар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө окуш керек. Эми окуйт дегенде баягы эптеп эле бир жерге кирип алыш эмес. Өзүңүзгө өтө жакшы бир багыт тандашыңыз керек. Ошо багыт үстүндө кеткенге аракет кылыш керек да. Мисалы, эгер сиз ошо 18 жашыңызда, 17 жашыңызда окуу жайын мектепти бүтүрүп жатканда багыт коюп атканда, мисалы бизнес менен ишкер болом деп атсаңыз, анда ошол бизнеске тиешелүү багыттан окуганды бүтүрүш керек да, аракет кылыш керек. Бизнес менеджмент сыяктуу же управление бизнесом деген сыяктуу колледждер болуш мүмкүн. Ошол жакка багытталыш керек. Анан архитектор болуп алып, же болбосо врач болом деп, же болбосо мугалим болом деп бар, анан кийин бүтүргөндө мен бизнесмен болом деген менин оюмча бир аз туура эмес. Бирок жашоо ушундай нерсе. Бизнесте ар тармактан адамдар болот. Сурасаңыз, мен кесибим боюнча юрфакты бүткөнмүн, бирок мен азыр бизнесте жүрөм. Бирок мен юрфакка ошол юридикалык багытты окуйм деп жатканда, мен баштан эле билет элем, мен юрист катары иштебей турганымды. Мен өзүмдү сапаттуу адам жана сабаттуу адам кылуу максатында мен ушул тармакты тандагам. Эч качан өкүнбөйм, мага аябай чоң мүмкүнчүлүк, аябай чоң бир тажрыйба берген. Бирок мен ушул багытында иштеп кеткем. Ошол да мага бизнесте иш алып барууга аябай сонун бир шарт түзүп берген. Бул жаарын ушундай караш керек. Эми бизнес кылып жүрүп деле окуса болот. Өзүңүздүн тармагыңызга жараша курстарга барсаңыз болот. Кыска мөөнөттүк, орто мөөнөттүк же узун мөөнөттүк курстар болот. Же болбосо башка бир жогорку окуу жайын деле бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул баардык нерсе каалоо маселеси. Адам каалайбы, каалабайбы? Каалай турган болсо, менин оюмча эч кандай проблема жок.
багытын улантып кете берет, окуусун деле улантып кете берет. Бул ушундай. Ишкердиктен бирке алыстайлык, баягы өзүңүздүн жеке жашооңуз боюнча сүйлөшөлүк, эгер уруксат болсо. Албетте, Көп эле ишкерлер баягы спорт жаатында дагы ийгиликтерди багынтып, азыркы учурда марафон чуркоо, мисалы, алыскы дистанцияларга чыгуу аябай тренд болуп кетпедиби? Жеке жашооңуз боюнча айтып берсеңиз, жетишесизби үй бүлөңүз менен дагы, жумушуңуз менен дагы? Албетте, бул тайм менеджмент деп коет го. Сиз өзүңүздүн убактыңызды кантип тартипке саласыз, жана кандай башкарасыз. Бул өтө маанилүү нерсе. Мен ойлойм, мен спорт менен да алек болом. Мен чоң аянтчада Кыргыз Федерациясынын футболунда 4 жылдан бери ошол жакта футбол ойнойм. Мен ар бир суббота күнү биз Кант шаарчасына барып ошол жерде оюн ойнойбуз. Бул биздин командада мага окшогон көпчүлүк эле мындай футболду жакшы көргөн, бирок профессионал болбогон, мындай аматор сыяктуу деп койсок болот. Биз жашообузду спорт менен, жумуш менен жана үй бүлө менен өткөзөбүз. Эми менин балдарым, мисалы, 3 балам бар, 3 балама деле айтаарым ошол, айтып эле келе жатам. Мен аларга эртең менен кечке отуруп алып насихат айтып же болбосо бирдемкелерди айтып отурганым эч качан болбойт. Эркек адамды эркек балдар көрүп өсөт экен, кылып аткан ишине карап тарбиялат экен. Мен көбүнчө бош убактымда аларды жаныма алып алам. Жумуш кылып атсам деле, спортко барып атсам деле, же биз социалдык бир иш-чара болуп атса деле жаныма алганга аракет кылам да. Алар ошентип көрсүн, бирок мени отургузуп, маңдайыма отургузуп алып, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек дегенден алысмын. Себеби алар азыртадан, мындайча айтканда, подсказкага менен жүрбөй, кээинки нерселерди урулуп согулуп үйрөнгөн жакшы. Бул аларга кийин жакшы сабак болот да. Анан жашообуз ушуну менен өтөт. Албетте, ата-эне бар, жолдоштор бар, алар менен убакыт өткөзөбүз. Сөзсүз түрдө досторубуз менен жумада бир болсо да 2 жумада бир отуруп, маектешип, бир чайдын үстүндө деги эле Кыргызстандын абалы, деги эле бизнестин абалы боюнча маек кылабыз, сонун убакыт өткөзөбүз. Эгер бизнесте сиз ийгиликтүү болсоңуз, бул сиздин үй бүлөдө дагы, спортто дагы, башка жакта дагы ийгиликтүү болушуңузга себепкер болот. Көңүлүңүз ток болот, жумуш жакшы болуп атсачы. Бул ушундай. Ошол отуруштардын ичинде, маектердин ичинде баягы Кыргызстандагы ишкерликтин же деги эле ишкерлердин деңгээли боюнча сүйлөшүп каласыздар болуш керек, анализ жүргүзүп. Коюмуз боюнча. Ооба, сөзсүз түрдө болот. Эми биз мурда деген пландык экономикада жашайт элек, мен эми баягы жаш бизге 45-ке келип калган үчүн биз Союз убагында дагы жашап, ошонун дагы плюстарын, минустарын көрүп калдык. Азыркы учур бул базар экономикасы дейбиз. Базар экономикасында мамлекеттин деги эле функциясы чектелүү, бул ички сырткы коопсуздук, билим берүү жана медицина тармагы. Андан башка тармактын баардыгын жеке секторго ташталат. Жакшы өнүккөн алдыдагы өлкөлөрдө бул ушундай. Экономиканын 3 буту бар. Бирөөсү бул мамлекет регулятор катары, экинчиси бул жумуш берүүчүлөр, анан жумушчулар. Экономикага жумуш берүүчүлөрдүн жумушчулары келишимге келип алып, экономикага салымын салып кете берет. Жумуш берүүчү бул жумуш берип, ошонун үстүнө салык төлөйт. Жумушчу тобу дагы, жумушчулар да белгилүү бир айлык маянанын негизинде эмгегин берет. Бул үчөө болбосо болбойт. Мамлекет регулятор катары шартты платформаны, площадканы түзүп берет. Негизги оюндун правилаларын чийип берет, ушундай болуш керек депчи, ошонун үстүндө бул улана берет. Бул жашоо ушундай. Эми өзүбүз көрүп атабыз, бул базар экономикасы бул эң ыңгайлуу экономика багыт экен. Биз азыр эми дүйнөдө көрүп атсаңыз керек, балким бир Куба, балким бир Түндүк Корея эле калды да, мындайча айтканда, пландык экономика менен экономика жүргүзгөн. Андан башка бардык мамлекеттер 200гө жакын эркин эгемен мамлекеттердин баарды базар экономикасы менен иш алып барат. Бул жерде талап жана сунуш негизинде болот. Кандайдыр бир товарга, кызматка талап болсо, ага деген сөзсүз түрдө сунуш болот. Экономиканын негизги тиркеги ушул. Мыкты. Чоң рахмат. Жана ошондой эле Нагима,
Сиз баягы баштоочу ишкерлердин бирисиз да, алгачкы өзүңүздүн ишиңизди баштап, азыркы учурда чоң баягы бизнеске айланып бараткан учуру. Андыктан кыска кеңештерди, лайфхактарды бере кетсеңиз, балким биздин да теле көрүүчүлөрдүн арасында сизге окшоп мен дагы баштайм деп, бирок өзүнчө бир күчү жетпей же болбосо бир ойлору, идеясы жетпей жаткан биздин теле көрүүчүлөргө кеңеш берип кетсеңиздер кыскача. Кыскача айтканда эми негизи бул ар бир адам эгер жаңы баштайм деп турган максаттары бар болсо, бирок баштай албай жаткан болсо, сөзсүз түрдө биринчи анализдеш керек да. Өзүн анализдеш керек биринчи. Жетишемби? Ошого менин энергиям жетеби, күчүм жетеби? Эгер дагы өзүнүн күчү, энергиясы жете турган болсо, анда сөзсүз түрдө ошол кылып аткан бизнести карап көрүш керек. Ушул бизнести мен баштасам болобу? Ушуну менен мен ийгиликке жетише аламбы? Дальше кандай кылсам болот? Жанагы Жодар байке айтып кетчү эле бизге мурда барьер болот да, человеческий барьер деп коет. Ошону кененирээк алыш керек экен да. Мисалы, бир эле жерде айланып бербестен, бир эле столдун үстүндө мисалы айталык, айланып бербестен, столдун ар жагында эмне бар? Столдон ары түшүп кетсем эмне болот дегендейчи, мисалы. Ушундай бир кененирээк ой жүгүртүп туруп, анан кийин баштай бериш керек. Эч качан баягы токтоп калбаш керек бир жерде. Ошол барьерлерди акырындан өтүп баштай берсе болот, конечно. Мыкты, чоң рахмат. Мыкты идеялар менен, мыкты кеңештер менен да бөлүшүп кеттиңиздер. Эскерте кетейин, урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде конокто Нагима Төлөбаева, алгачкы ишкер, жеке. Жана ошондой эле Жодар Омошов, ментор, Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы. Чоң рахмат. Рахмат. Эшикте аба ырайы да суук болбостон, ушул биздин эфирге келип, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, кеңештериңиз менен, идеяларыңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Эң башкысы актуалдуу сиздерге ден соолук каалайбыз жана ийгилик. Рахмат. Биз эфирибизди улантабыз. Алдыда мыкты сюжет, жаныбарлар кантип баарлашат. Ошол тууралуу сиздерге кыскача маалымат берип кетебиз. Биз эфирибизди улантабыз. Бизде конокто чырайлуу айымдардын бири жана ошондой эле азыркы учурда олуттуу темаларды көтөрүп жаткан Айкөкүл Ибраева, кантип билим берүү долбоорлорунун продюсери, өспүрүмдөр гигиенасын сактоо тууралуу долбоордун автору. Ошондой эле кандай дедиңиз? Айыс, бул ошол айыс жөнүндө, башкача айтканда кыздарга тиешелүү тема, ошондуктан өзүңүз айтсаңыз болот. Өспүрүмдөргө тиешелүү жана гигиеналык өспүрүмдөрдүн гигиенасы айыс жөнүндө жөнөкөй сөздөр менен айтып беребиз. Ооба, мыкты. Эң башкысы чоң рахмат. Ушундай аба ырайынын суугуна карабай биздин эфирге келип, жакшынакай маалыматтарыңыз менен бөлүшүп кеткен үчүн. Айкөкүл, теманын башында эле кантип билим берүү долбоору жөнүндө айта кетсеңиз. Бул деген видео роликтер, ошо өспүрүмдөрдүн гигиенасы боюнча 5 серия чыгат, 5 ролик, туториал деп коет. Кантип ошо жалаяк менен кандай колдонот, анан тампон деген эмне, вагиналдык чөйчөк деген эмне жөнүндө мындай жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп беребиз. Анткени бизде Кыргызстанда стигма бар. Ошо айыс бул өзүнчө эле стигма. Айыс жөнүндө айыс деп айтпайт. Краснодардагы коноктор, анан Красный речкадагы коноктор деп айтат го. Бул деген туура эмес. Айыс деп айтыш керек, ошентип. Бул идея качан пайда болду эле өзүңүздө жана эмне үчүн? Бул идея бул жыл эле июнь-июлда эле мен 28 жаштамын. Мен өзүмө керектүү болду. Тампон менен кантип колдонот деп мен өзүм Google'га киргиздим, YouTube'га кирсем, англис тилине көрдүм. Анан кийин ойлонуп калдым, орусча тили барбы, кыргызча ушундай контент барбы деп. Анан орус тилинде, мисалы, англис тилинде миллиондой запрос чыкса, ответ чыкса, ушундай колдонуш керек десе, орус тилинде где-то 30 000 эле чыкты, а кыргызча такыр жок экен ошондой контент. Мен ойлонуп калдым, эмнеге ошондой контент жок, эмне биз жазабайбыз, эмне биз түшүндүрүп бербейбиз өспүрүмдөргө кантип колдонот, кантип
кандайча кантип турба колдонууга бизде контент вообще жок депчи. Анан кийин медиа жаса деген долбоорго заявка бердим. Ушундай жасайм, кандай дейсиңер десем, ал жерде конкурс болчу. 30 кишидей 30 идея алышты буткемпке. Ал жерде биз болсо кеминге барып, ал жерден защита кылдык өзүбүздүн проекттерибизди. Анан 30 кишиден 13 киши чыкты. Ал болсо гигиена, экология, адам укук жөнүндө контент. Анан ар кайсы мындай абдан сонун долбоорлорду поддержка кылды бизде. Idea Центральная Азия жана Соростун поддержкасы менен медиа жаса деп менин проектимди утуп кетти. Анан Мыкты. Куттуктайбыз. Эң башкысы толкунданбаңыз. Мыкты ойлор, мыкты идеяларды бөлүшүп жатасыз. Андыктан кийин келе суроо ушул долбоорду баштап жатканда бул өзүңүзгө тиешелүү гана эмес, көйгөйдө туурабы Кыргызстан боюнча. Бул жалпы эле өспүрүм кыздардын жалпы көйгөйү. Ушул боюнча анализ кылдыңызбы? Сурактарды жүргүзүп, балким региондорго барып, же болбосо утурлар ушинтип сүйлөшүп бетме-бет кыздар мененчи. Мен мындай анализ кылдым. Ошо заявка жазып атканда эле анализ кылгам. Бизде ошо биринчисинен ушундай контент жок. Анан экинчисинен бизде мындай биз сүйлөшпөйбүз такыр кыргыз үй бүлөлөрдө жыныстык катнаш боюнча. Жыныстык катнаш, Байланыштар боюнча. Байланыштар боюнча сүйлөшпөйбүз. Анан ошондуктан көп проблема чыгат. Анткени ранний браки, анан ранний аборты. Ушундай проблемалар чыгып из-за того, что мы не общаемся друг с другом. Из-за того, что родители не разговаривают с детьми на эту тему. Бул тема табуирована деп. Вообще табуирована по всему Кыргызстану, и очень сложно. У нас до сих пор не внедрен урок полового воспитания по всех школах. Половое воспитание ограничивается 2 страницами в книжке по биологии. И вот, да, я делала анализ. И эта тема очень актуальна для меня самой, как для... Я тоже была подростком. Бизнес школаста мен билем мындай окуя болгон бир кыздын, в общем, буллинг кылганда бир кыздычы, из-за того, что у нее протекли месячные. И ее очень сильно буллили, и она плакала, и это 2-3 жылдай болду го ошо буллинг. Мен ошондагы эске алып стигманы, ошо айыстын стигмасын түшүргүм келип атат да, ошо проект мененчи. Бүт өспүрүмдөргө айтып бул деген уят эмес, бул болот, бул нормалдуу нерсе. Ушул долбоорду баштагандан бери кыздар силерге жазып башташтыбы, ачыла башташтыбы, ошол боюнча айта кетсеңиз. Мага толтура кыздар жазышты. Өздөрүнүн окуяларын айтып беришти, кандай эмне болушту. Алар деле коркуп, биринчи айыз келгенде коркуп, эч кимге айтпай, атасына айта албай, сүйлөшө албай, анан кимден сураганын билбей. Анан да кыргызча да ушундай контент жок болчу деп мага рахмат айтып атышат азыр. Атасы менен макул сүйлөшпөйт бул темада. Бирок апасы менен эмне үчүн? Ошо апасы дагы өзү ошол жолду басып өткөндө туурабы? Бирок мындай подготовка жок болчу экен да, мындай айтпаптыр. Айтпай анан бул уят, анан мындай
уже айыз келгенде анан коркуп баштаганда кыз ошондо барып апасына айтканда анан апасы мындай жалаяк салып кой анан бүттү. То есть айыз бул такая большая тема. Тереңирээк маалымат бериш керек э ошондо. Тереңирээк нужно готовить, даярдаш керек биринчи кыздарды. Анан өйдө дагы өзүңүз айта кеттиңиз, менин дагы ошол өспүрүм кезимде ушундай көйгөйлөр пайда болгондо интернеттен жардам сурагам депчи, интернеттен жооп издегем. Эмне үчүн мисалы апаңыздан, ата энеңизден издеген жоксуздар жоопту? Анткени мен 28 жаштамын. Анан тампон деген бул мындай популярдуу нерсе эмес. Анткени абдан мифтер, анан мындай коркунучтуу мифтер бар. Ошо тампондар, возы тампонов. Ошо интернеттен эле сурадым. Жалпысынан ал кезде дагы аң сезимдер башкача болчу да ошондо, жана ошондой эле медицина тараптан дагы мындай өнүгүштөр жок болчу. Туура түшүндүмбү сизди? Мыкты. Кийинки суроо ошол сиздин долбоор боюнча болсун. YouTube платформасына чыгат экен, социалдык барактарда дагы, Instagramда дагы. Көрүп коюңуздар, албетте биздин да телегөрүүчүлөргө маалымат. Жалпысынан реакция кандай болуп атат? Масса коомчулуктун реакциясы, комментарийлер мисалы, же болбосо өзүңүздүн араңыздар эле досторуңуздардан? Баары айтып атышат, жакшы, сонун долбоор. Абдан мындай поддержка болуп, поддержка эле. Анан азыр эмнесинен коркуп атканым, бул деген абдан консервативдүү, анан мындай религия боюнча мындай население эмне кандай карайт буга депчи. Бирок ошо сценарий жазып атканда я вот эти риски учитывала, чтобы никого не спровоцировать, чтобы никого не обижать, никакую группу населения. И тили дагы абдан жөнөкөй сөздөр менен эле. Ошо видеолорду тартып атканда мен Бикеч деген алып баруучу кылдым. Анткени ал деген феминист, анан актер, актриса, анан абдан мындай активист. Ошо аялдардын укугун поддержка коргоп жүрөт. Айымдардын бири, чындыгында билебиз, мыкты. Мен дагы мындай ойлоп аткам, кандай кылсам, мындай эжеке айтып берип аткандай кылсамбы, же мен дагы подросток, мен дагы өспүрүмүн, мен силер менен бир тилинде сүйлөшөм деп, анан ойлонуп мындай чыгардым. С позиции старшей сестры, мен эжекедей эле болуп айтып бергенсипчи. Анан мындай видеолор, мындай приятной обстановке, мындай домашний обстановка, үйдөгүдөй эле мындай эжеке айтып берип аткандай эле болду да. Официалдуулук жок. Официалдуулук жок. Эстеке мындай кичине юмор менен, анан күлкү бир моменттер менен, анан еще для меня было важно, чтобы мы делились своей историей. То есть каждая девушка знает, что такое, когда приходит месячный, и какой стресс это каждый раз, вот сколько лет прошло, каждый раз там волнуешься, правильно лежит прокладка, ну, то есть очень много стресса вокруг этого, и мне хочется немножко снизить этот стресс. Бул видеороликтер менен. Анан ошо 25 ноябрь медиакон болот. Бул медиа жасап кылат. Бүт катышчулар, жеңген катышчулар азыр өз проекттерин жазып атат. Биз ошо медиакондо презентация кылабыз. Туура айтасыз, бул Кыргызстанда баягы табу, сиз айткандай, көбү каршы, бул боюнча сүйлөшпөйт эч ким, уят деп көбүнчөсү айтышат. Бирок чындыгында мен мындай со стороны карап атам да, өзүңүз дагы бул темада сүйлөшкөндө өзүңүз дагы уялгандай болуп атасыз. Бирок сиз биринчи ушуну баштаган киши болуп атпайсызбы? Андыктан бул темада эркин эле сүйлөшөт
го деп ойлогом, бирок чындыгында тартынычтагы моменттер болуп атат. Эмне үчүн? Жок, мен кыргыз тилинде бул тил боюнча эле, издеп атам, тил боюнча эле. сөздөрдү. Жок, андай чек болбосун, өзүңүз каалагандай, өзүңүз түшүндүрө алгыдай аралаштырып, орусча, кыргызча айта берсеңиздер болот. Ооба, чындыгында. Анан сиз баягы бул эл аралык компанияларга жазыптырсыз, бул долбоор боюнча. Ошолордун колдоосу менен ID жана ошондой эле кайсы бул? Soros компаниясы менен. Алардын баягы кандайдыр бир эрежелери бар беле, же болсо сиз ушул долбоорду сунуштагандан кийин алардын кандай суроолору болду сизге? Нюанстары боюнча, плюстары, минустары боюнча. Да, они учитывали все, насколько проект будет актуален. Но я им очень сильно благодарна за то, что они поддержали проект без каких-либо ограничений. То есть была свобода подачи формата, как я хочу, как я это вижу. И это мне помогло избежать официоза. То есть, да, вообще нету официальных... Даже вот это получается в формате влога даже. Ну, то есть не учительница нам рассказывает, там, вот так, а там девушка рассказывает с позиции старшей сестры, и я вот очень благодарна за свободу подачи формата. Мыкты, аны эмесе сиздерге урматтуу телегөрүүчүлөр кыскача убакыт берелик. Азыркы учурда убакыттан пайдаланып, YouTube'дан Кантип аттуу билим берүү долбоорлорунун видео тармактарын, видео роликтерин көрүп чыгыңыздар. Аны эмесе бизде маегибиздин ортобузда жарнама. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Бизде эфирибизди улантабыз. Студияда бизде көрүнүктүү айымдардын бири Айкөкүл Ибраева, Кантип билим берүү долбоорлорунун продюсери жана ошондой эле өспүрүмдөрдүн гигиенасын сактоо тууралуу долбоорлордун жана ошондой эле видео контенттин автору. Айкөкүл, өйдө айта кеткендей, Кыргызстанда бул тууралуу, ушул кыздардын, өспүрүмдөрдүн гигиенасы тууралуу жалпы эле ушул карым-катнаш, байланыштар боюнча көбү билим бербейт. Мисалы, мектептерде андай сабактар жок. Сиздин оюңуз боюнча сабак катары мектептерден, университеттерден ошондой бир кандайдыр паралар катары киргизиш керекпи? Жана эмне үчүн киргизиш керек? В старших классах, я думаю, обязательно нужно половое воспитание, уроки полового воспитания, как внеклассные часы, потому что незнание своего тела, незнание сексуального воспитания, незнание каких-то нюансов может привести вот к таким большим проблемам, как ранние браки, ранние аборты, вот как айтып кеткендей эле. Ошо анан университеттерде, я думаю, тоже нужно вот на первых-вторых курсах тоже уроки уже сексуального воспитания. Мыкты. Сиз окуп жүргөндө, мисалы, мектепте, университетте кандайдыр бир маалымат алчу элеңиз? Жок болчу bizde. Bizde YouTube жок, эч нерсе жок. Телевизордон жаңагындай түшүнүксүз сериалдар жана түшүнүксүз реклама эле бар болчу. Анан эч нерсе жок болчу. Анан бирок менин апам, атам, энем мага түшүндүрүп берген. Мен эжекем экөөбүзгө мындай специальный китеп алып баарын түшүндүрүп берген. Жыныстык карташ кандай болот, мен кайдан келгем. Анан специальная книжка для детей деп. Где-то эжекем 8 класс болгондо, мен 5-4 класс болчумун. Анан бир брошюрка берген, Always деген брошюркаларды. Как меняются мальчики и девочки. Мен ага кызыгып, не то что из-за темы, а из-за того, что это была брошюра. Журнал сыяктуу окшош, анан ошону карап, окуп, анан ошон үчүн мен мындай я была подготовлена. То есть я уже знала. Бирок то, что вот происходило в школе, буллинг этой девушки, то, что девочки мне говорили, мои одноклассницы, и вот тоже отсутствие уроков полового воспитания может влиять на то, что подростки могут какие-то мифы придумывать между собой. Мисалы, кол менен кармашсак, бала менен кол менен кармашсак, бойлуу болуп калсын деп, ошого ишенип жүрчүбүз да, анан бул кандайча деп
азыр күлкүлүү болуп атат, бирок ошол кезде биз ишенип жүрчүбүз. Аябай коркунуч болчу. Аябай коркунуч болуп, анан ошо уроки полового воспитания, думаю, очень нужно. Керек. Керек, абдан Мыкты. керек. Кантип билим берүү долбоору боюнча пландарыңыз, алдыңкы түзгөн максаттарыңыз боюнча бөлүшө кетиңиз? Сизден эмнени күтөбүз? Биринчи сезон бул айыз жөнүндө болот. Айыз жана өспүрүм гигиенасы кыздарга. Экинчи сезон мен уже балдарга деп ойлоп атам да. Анткени балдар деле стигма бар, сүйлөшпөйт. Атасы менен, апасы менен. Бизде да мындай бар, что в семье только мама. Отца нет. То есть как правильно бриться, что делать с пубертатными волосами, что делать с полюциями. То есть ушул бүт эмелерди важные вопросы хочу разделить уже на второй сезон сделать, чтобы было полезно и для мальчиков тоже. Вот. Мыкты, сизге ийгилик каалайбыз. Эң башкысы колду түшүрбөңүз, улантыңыз, муну аягына чейин чыгарыңыз. Мыкты долбоорлордун бирин алып чыгыптырсыз. Эскерте кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, билип жүрүңүздөр. Айкөкүл Ибраева кантип билим берүү долбоорлорунун продюсери жана өспүрүмдөр гигиенасын сактоо тууралуу долбоордун YouTube платформасында, Instagram платформасындагы видео роликтердин автору. Көрүп туруңуздар. Биз эфирибизди улантабыз. Алдыда мыкты сюжеттердин бири жалпы дүйнө жүзүндө жана космосто биз өзүбүзгө окшош бир жан дүйнөнү же болбосо башкача бир дүйнөнү издеш керекпи тууралуу жакшы, мыкты, кызыктуу сюжет сиздер үчүн. Биз эфирибизди улантабыз. Ишкерттик темасынан биз билим берүү жаатына өтөбүз. Бизде конокто Айсулуу Жамангулова, мугалим долбоорлордун түзүүчүлөрүнүн бири. Чоң рахмат биздин эфирге келип бергениңиздерге. Убактыңыз тар, билебиз. Азыркы учурда аябай чоң долбоорлорду ишке ашырып жаткан учуруңуз. Жалпысынан мугалим долбоору боюнча айта кетсеңиз. Мугалим долбоору бул биздин мугалимдерге арналган чоң программа деп айтсам болот. Ал программанын ичинде 3 компонент бар да. Биринчи компонент бул биздин онлайн мектеп. Онлайн мектептин ичинде биздин мугалимдерге баягы онлайн окутуу жүргүзөбүз. Экинчи компоненти бул мугалимдердин арасында баарлашууну ыңгайлуу бир платформага өткөрүү. Ал жерден алар бири-бири менен сүйлөшүп, бири-бири менен баарлашып, бири-бири менен тажрыйба алмашууну ылайыктуу болгон бир платформа түзөлү дегенбиз да. Ошо экинчи компонент. Анан үчүнчүсү бул биринчи мугалим деген премия өткөрөлү дегенбиз. Вот бүт өлкө кандай десем деңгээлинде, бүт өлкө деңгээлинде. Официалдуу түрдө. Официалдуу түрдө. Ушул программаны биз баягы ойлоп тапканыбыз бул бир эле күндө болгон жок, албетте. Эң башында эгерде айтып берсем, эмнеге биз ушу 3 компонентке акцент кылып атабыз азыркы маалда. Анткени мен өзүм финансы тармагында иштейм. Кандай десем, мугалимдик кесипке түздөн түз байланышым жок, таптакыр. Бирок былтыр пандемия учурунда онлайн окутуу болот деп, дистанцион окутуу болот деп жарыялаганда мен өзүм көрдүм да. Менин иним бар, карындашым бар, эжелерим, жеңелерим бар айылдарда мугалим болуп иштеген. Аларга аябай кыйын болгонун өз көзүм менен көрдүм. Анан августта ошентип жарыяланганда ойлонуп, кандай жардам бере алабыз деп ойлонуп, анан эмне кылабыз деп сүйлөшүп, досторум менен дагы өзүнчө сүйлөшүп, Global Shapers Community деген биздин жаштардын демеси бар, кыймылы бар. Алар менен сүйлөшүп ушинтип аттык да, бир изденүү болот да, ошо маалда кантип жардам бере алабыз, эмне кыла алабыз деп. Анан бирок бирөө анык болду, точно жардам бериш керек деп ойлодук да. Анткени канча мугалим бар, алардын көбү электрондук ыкмалар менен колдонгонду билишпейт, ошон үчүн аларга жардам көрсөтүү аябагандай баягы керектүү деп түшүнүп аттык. Анан бир күнүм ой келди, келгиле окутабыз, бирок окутуу ошо маалда министерстводо кылып аткан, өзүнчө бир инициативаларда болуп аткан окутуу боюнча. Бирок биз түшүнүп аттык да, жөн эле окутуу жардам бербейт. Аларга сөзсүз бир колдоо керек, менторлор керек деп ойлоп, ошону ойлоп тапкандан кийин анан ошо мен досторум,
биз менин тааныштарым билген ошолордун баары макул болуп, анан ошо Global Shapers Community'нин иштеген эме менен, группабыз менен ушундай бир волонтерский ыктыярчыларды топтоп, ошо волонтерский бир долбоор баштаганбыз да, окутуу боюнча. Анан биз кантип ойлогонбуз, мынакей азыр биз деген окутуусун түзөлү, Google Classroom менен Zoom'ду үйрөтөлү мугалимдерге. Ошол баягы толук болуш керек, жардам берет болуш керек депчи. Анан ойлодук, бир 200-300дөй мугалим келсе, анан окутсак, ошондо жакшы болот деп ойлоп, ошентип постерлерди жасап, жөн эле өзүбүз эле эч кандай дизайнерсиз эле жөн эле постерлер жасап таркатсак, бизге 300 мугалимдин ордуна 1500 заявка келди мугалимдерден, бүт Кыргызстан боюнча. Анан ошол маалда түшүндүк, мындай биздин подход болбойт экен. Биз анткени баягы аз киши болчубуз, 1500 кишини жакшы, качественно окута алмак эмеспиз да. Анан ошондо бүт баарын ойлонуп чыгып, эксперттерди чакырып, алар да ыктыярчы болуп, анан Google Classroom, Zoom боюнча эки өзүнчө окутууну түзүп, анан алар жөн эле биз айтып бергендей болбой эле өздөрү да көрсүн деп, ал окутуунун баарын ошо Google Classroom'дун ичине киргизип, анан 3 поток менен ошо 1500 мугалимге окутуу курсун ачтык. 1000ге жакын мугалим ошону өтүп бүтүштү. Өтүп бүткөндөн кийин сертификат алышты. Анан ал жөн эле баягы окутуп коюп болду эмес болчу, ошо менторлор жардам берди ошол маалда. Ошол маалда эле Google Classroom'дан өздөрүнүн предмети, окутуу предмети боюнча ошол жактан окутуусун баарын ошол жака көчүрүштү. Кандай айтсам, программасынчы. Анан биз алардын баарын текшердик. Анан текшерип чыккандан кийин оценкаларды бааларын коюп, андан кийин сертификат бердик да өткөндөрдү. Жөн эле окутуп койгон жокпуз. 1000 мугалим келди, мынакей, силерге Google Classroom өзүңөр окуп, өзүңөр өтө бергиле деген жокпуз. Анан ошол маалда ошондо аябай көп баарлаштык мугалимдер менен. Алардын көйгөйлөрүн билдик ичинен. Бүт Кыргызстан боюнча мугалимдер менен тааныштык. Анан ошондо анык болду да, биринчиден бизде жакшы система жок экен, квалификацияны жогорулатуу боюнча. Министерствонун алдындагы институт бар, квалификация жогорулатуу боюнча, бирок алар ар кандай себептер боюнча же толук өткөрө алышпайт окшойт деп ойлодук да. Анткени мугалимдерден биз сурамжылоо жүргөздүк да. Жүргүзүп, качан окудуңар эле акыркы жолу, каяктан окудуңар эле деп эметсек, ошо көптөрү окууну бүткөн боюнча ошо боюнча квалификацияны жогорулатышкан эмес. Баарына жеткиликтүү эмес болуп турду, жеткиликтүү болгон эмес. Анан биринчиден ошону түшүндүк. Андан тышкары биз аябай жакшы түшүндүк, мугалимдерде эме бар экен да, потребность, спрос, изденишет экен, окуулар келет экен, аракет кылып тапканга аракет кылышат экен. Анан ошого ылайыктуу бизде Кыргызстанда предложение жок экен да, мындай экономический терминдер менен айтканда. Анан ошон үчүн биз ошондо ойлоп таптык. Жөн эле барып окутсак деле болмок, программаларыбызды алып, же болбосо башка эксперттерди чакырып, бирок онлайн мектеп болгондугу бул деген бүт Кыргызстанга мугалимдерге жеткиликтүү болсун дедик да. Каякта болбосун мугалим. Айылда болобу, шаарда болобу, Баткенде болобу, Нарында болобу, ошол жактан ачып телефонунан ыңгайлуу түрдө өзүнө, биздин мугалимдердин дагы еще мындан да бизден да тышкары толтура жумуштар бар да. Биринчиден алар мектепте аябай көп жумуштары бар, отчетторду беришет, бааларды толтурушат, өздөрүнүн сабактары бар. Андан тышкары да башка бир кандай айтсам, жумуштар бар деген. Андан тышкары биздин билесиз да, мугалимдер бул эжелер көбүнчөсү. Алардын үй бүлө, үй чарбасы, үйдөгү жумуштары андан бетери көп, өзгөчө айылдарда. Ошон үчүн биз ошонун баарын түшүндүк. Анан ошолордун баарын изилдеп чыгып, ошолорго ылайыктуу кылып онлайн мектеп түздүк да. Эмнеге онлайн мектеп? Биз кээде угуп калабыз, эмнеге онлайн кылып атасыңар? Онлайн кандай десем, ыңгайлуу эмес деп ушунчайт да. Бирок масштаб жагынан анан мугалим эжекелерибизге жумуштарын бүтүрүп коюп, алардын өздөрүнүн убактысы болгон маалда отуруп окуганга ошонусу ыңгайлуу болду. Ошон үчүн онлайн мектеп ачтык. Анан экинчиси эмнени түшүндүк? Мугалимдер, биз Телеграмдан группа түзгөнбүз да мугалимдерге.
Анан ошол жактан карасак аябай бири бири менен сүйлөшүштү, аябай бири бири менен бөлүшүп атышты маалымат менен, тажрыйбасы менен. Ошол бизди аябай кандай десем кубандырды да. Көрсө ушу мугалимдерге баарлашууга бир площадка керек экен депчи. Бири биринин тажрыйбасын билгенге аябай жакшы нерсе экен деп, анан ошон үчүн экинчи компонент кылып биз азыр ушуну өнүктүрүп атабыз. Анан үчүнчүсү негизи эле биздин өлкөдө баягы мугалимдин имиджи аябай кандай десем ылдыйлап калды, статусу ылдый. Анан ошон бирок аябагандай сонун мугалимдер бар экен. Вот биз жакында эле Баткенде бир агай менен тааныштык. Ал ушундай ноу-хауларды киргизиптир өзүнүн мектебине. Ушундай берилген, жумушун жакшы көргөн сонун мугалимдер бар. Анан ошолор жөнүндө билсин биздикилер деп, анан бир дагы бир аябай маанилүү жери эмнеге ушу премияны азыр инициатива кылып көтөрүп атабыз. Анткени биздин оюбузча мамлекет дагы, мугалим өзү дагы, ата-эне дагы жакшы түшүнбөй атат да. Вот 21 кылымда мугалим кандай болушу керек? Эгерде биз баягы мурункудай Советский Союз учурундагыдай элестетсек, ал туура эмес болуп калат. Анткени ал учурда эң башкысы мугалим ал маалымат кармагыч болчу да. Вот маалыматтын баары мугалимде болчу. Ошон үчүн аны сыйлачубуз, ал аябай барктуу болчу. Ошон үчүн статусу чоң болчу. Бүгүнкү күндө маалымат ар бирибиздин колубузда, телефондо. Мугалимди мындайча айтканда Google алмаштырды да. Эгерде бир нерсени билбесеңиз, сиз Googleга кирип баардык кандай гана нерсени биле албайсыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мугалимдин статусу ал башка нерседе түзүлүшү керек да, маалыматта эмес. Ошон үчүн биз деген ойлодук, бизге бир стандарт керек. Биз көргөзүшүбүз керек, кандай болушу керек бүгүнкү күндө 21 кылымда мугалим. И ошого карата биз ушундай премияны түзүп атабыз да. Билип, көрүп, кандай сонун мугалимдер бар экенин, анан кандай болушубуз керек экенин, ошого умтулушубуз керек экенин деп, башкалар дагы ойлонушсун деп. Ошо 3 компоненттүү долбоор. Региондордон жалпы мугалимдер жана айылдан бүткүл Кыргызстан боюнча мугалимдер чогулушу болду деп атпайсызбы? Ал ошол жерден көйгөйлөр жөнүндө айтышыптыр. Эң башка көйгөйлөр жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул онлайн болду албетте. Онлайн болду, анан биз 3 поток кылдык да. Ошо 3 потокту өзүнчө бөлүнүп болду да. То есть баарыбыз чогулган эме болгон жок. Ошо премияны өткөрсөк, биринчи мугалимде ошондой бир форум түзөлү деп атабыз да. Мугалимдердин да үнүн угалы депчи. Анан бирок ошо чогулуп сүйлөшкөн кездерибизде албетте эмеси бар. Биринчиден ошо мен айтып кеткен көйгөй бул ошо бир образ, стандарт жок. Кандай болуш керек бүгүнкү күндө мугалим? Эмнеге умтулушу керек? Кандай десем навыктары болушу керек? Жөндөмү. Ошо кандай жөндөмү болушу керек мугалимдин? Эмнеге акцент кылышы керек жумушунда? Лекция окуп, конспект жаздыргангабы, же болбосо жол көргөзүп мындай умтулткангабы да баланы? Ушундай нерселерди, ушундай бир түшүнүк жок экенин билдик да. Биринчиден, экинчиден албетте мугалимдердин өздөрү айтуусу боюнча бул аябай көп убакытты алган бир жумуштар бар экен мектепте. Непосредственно окуу процессине тиешеси жок. Андан тышкары. Андан тышкары. Үй окуаты. Малжандык. Үй окуат, малжан алынса албетте, бирок мектепте дагы окуу процессинен тышкары дагы андан да көп жумуштар бар экен да. Мисалы, отчет жазышат экен, дагы пландарды жазышат экен, анан дагы ушундай бир кагаз жумушу аябай көп экен. Бул жумуштар мугалимдерге тиешеси жокпу? Кандай десем, бар, бирок баягы мындай да, эгерде мен мамам боюнча билем да, менин мамам врач, педиатр, мамлекеттик больницада иштейт. Анан кандай прием кылат, балдарды прием кылат, анан ар бирине жазат бир нерселерди, бирок убактысы жетпейт да карточкасын толтургангачы, анткени аябагандай көп. Тиякта очередь турса, кантип отуруп алып карточкасын жазат. Ошон үчүн карточкалардын баарын үйгө алып келип саат түнкү 3-кө чейин жазышы да. Ошондой эле да, ошону баягы мамлекет мындай кандай десем, стратегиялык жактан карап атат да. Карабайт да, ошон үчүнчү баягы бир жаңы эмелер
законопроект же болбосо НПАлар чыга берет, алар деген кошула берет мугалимдердин үстүнө. Алар деген отуруп алып көп нерселерди жасаш керек боло берет, баягы окуудан тышкаркы процессте жумуштар көбөйө берет, а бирок окуу процесси да турат. Анан ошол маалда кайсы маалда алар өнүгүп, кайсы маалда окуп, кайсы маалда баягы бир кандай десем, вдохновлен бир нерселерди ойлонуп окуучуларына кантип бере алышат дейм да. Сабак программасынан тышкарыдагы бюрократия, документация менен дагы иштелип барышат турбайбы? Мыкты, аябай кызыктуу маектердин бири болот окшойт, аябай кызыктуу долбоор, андыктан биз дагы жарнамалык тынуууга убакыт бөлүп, андан кийин биз эфирге кайра улантабыз. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Биз эфирибизди улантабыз. Эскерте кетейин, бизде конокто Айсулуу Жумангулова мугалим долбоорунун түзүүчүлөрүнүн бири. Чоң рахмат. Жакында эле эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Кайыр жергесине баягы ушул долбоор боюнча маалыматты жеткизүү жана ошондой эле онлайн сабактар боюнча канчалык деңгээлде жеткиликтүү болуп атат азыркы учурда? Бизде азыркы күндө онлайн мектебибизде 3 курс бар. 3 курсту жаңы эле ачылды. 4 октябрда башталды биринчи сабактар. Анан бул тестовый сабактар. Тестовый сабактар, тестовый курс дегеним ошон үчүн тестовый болгондуктан биз азыр биринчисин орус тилинде жүрүп атат. Анан тестовый курс бүткөндөн кийин биз ошолордун жакшы жагын, жаман жагын көрүп, кичине коррекциялап туруп, анан баарын кыргызчага которуп, платформабыз бүгүнкү күндө кыргызча дагы, орусча дагы. Бирок ошо курстар азырынча орусча. Анан орус тилинде. Анан коррекциялагандан кийин кыргызча кылып, анан уже айыл жергелериндеги кыргыз тилинде сабак берген мугалимдерибизге курстарды ачабыз. Анан албетте баягы биздин азыркы кантип чогултуп атабыз мугалимдерди. Азыр көбүнчө бул социалдык тармактан, анан телеграм каналдардан реклама кылып, жарнама кылып, анан ошол жерден чогултуп атабыз да. Анан кыргыз тилинде башталганда биздин план боюнча биз түшүнүп атабыз да, мүмкүн кыргыз тилинде берген сабактар, кыргыз тилинде сабак берген мугалимдер, анан өзгөчө айыл жергесиндеги мугалимдер биз жөнүндө социалдык тармактардан дагы билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы биринчиден мен ушу суранат элем. Биздин көрүүчүлөрдөн, бизди азыр көрүп атышса, угуп атышса, анан мугалимдерден башка эгерде мүмкүнчүлүк болсо ушу платформа жөнүндө айтып беришсе, жөн эле бөлүшүшсө маалымат биринчиден. Экинчиден биз план боюнча ушу башка региондорго да чыгып, барып, өзүбүз көргөзүп, презентация кылып, айтып берип, эмнеси жакшы, эмне үчүн ушуну колдонушса болот деген баягы презентацияларды өткөрөлү деп атабыз. Анан эми азыр сразу эле эмете албайбыз го дейм да, эми бүт Кыргызстандагы мугалимдерге жеткире албайбыз го, бирок бара-бара убакыт менен көптөр билсе биз жөнүндө. Кээде биз азыр аябай кубанам да, эгерде мен бирөөнү айтып бере атсам мугалим жөнүндө. Алар айтышат: уктук онлайн мектеппи" дегенде аябай сүйүнүп калам. Бири-бирине айтып берсе эле ошол эле кандай сонунда. Ошон үчүн азыркы мугалимдерибиз менен аябай жакшы, тыгыз иштеп атабыз. Алардан көбүрөөк фидбек алып, жакшыртып, андан да ыңгайлуу кылып, курстарды дагы, платформаны дагы, анан ушу массаға бүт Кыргызстандагы мугалимдерге жеткизсек деп. Сиз тууралуу да сүйлөшөлүк, уруксат болсо. Экономика сферасынан педагогика сферасына кантип келип калдыңыз? Кандай десем, бул эки өзгөчө бир башка сфера эмеспи? Ооба, карама каршы. Башка сфера. Анан мен азыр муну менен кандай десем, бул менин баалуулуктарыма жооп берип аткан долбоор да. Мен кичинекей кезимден өзүм айылда өскөм. Анан апам менен өскөм, чоң апам менен. Чоң апам мугалим болчу. 40 жыл физика, математикадан берген мугалим болчу. 40 жыл? 40 жыл иштеген, педагог болуп. Анан ошо апам мени кичинекей кезимден менден жакында эле бир сурап калышты: "Сиздин хоббиңиз эмне?" деп.
аябай кечке ойлондум, менин хоббим эмне эле деп. Анан эстеп ойлодум, менин хоббим оказывается ушу долбоорлорду иштеткен менин өзүмдүн хоббим экен. Анткени өзүм эгерде мектеп кезинен алсам, ушундай социалдык тармакта бир долбоорлорду жазганды аябай жакшы көрчүмүн. Ошого баарына себепкер деп ойлойм апам. Анткени апам кичинекей кезинен ушуну тарбиялаганда, сен өзүң үчүн эле эмес, эл үчүн дагы бир жакшы нерсе жасап иштешиң керек депчи. Ошондуктан мектеп учурунда дагы, студент болгон учурумда дагы көп эле ушундай социалдык тармактарга социалдык тармак менен байланыштуу болгон долбоорлорго катышып, ушуларды жазачумун. Анан негизи эле окутуу тармагы аябай мага триггер болчу да. Ушу мага аябай кызыктуу болчу. Мага эле эмес, мен да түзүүчүлөрүбүз бар да, дагы экөө, Чынара, Бигимай, үчөөбүз азыр ушуну иштетип атабыз. Үчөөбүздө тең ушу триггер бар болчу да. Аябай ойлончубуз, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот деп. Анан ошон үчүн биздин баалуулуктарыбызга жооп берип аткан долбоор болгон үчүн биз убактыбызды аябай өзүбүздүн жумуштарыбыз бар. Аякта толук иш күн иштейбиз. Анан ошого карабай жумуштан кийин чыгып, анан ушу долбоорго убактыбызды бөлүп, көңүлүбүздү бөлүп жазып атабыз да. Анан ошо эң эле биринчи себеп ушу баалуулуктарыбызга жооп берип атат, бизге аябай кызык болуп атат. Анан биз түшүнүп атабыз, эгерде ушуну жакшы жасасак, чын эле бир кичине өзгөрүүлөр болушу мүмкүн депчи Кыргызстанда. Ошого ишенебиз да. Анткени бизде эң эле чоң ресурс бул адамдык ресурс да Кыргызстанда. Андан башка эмне бар? Андан башка бизде, менин оюмча, эчтеке жок. Ошон үчүн азыртадан ойлонуп, баягы бир жакшы вклад, өзүбүздүн бир ар бирибиз ушу вклад кылышыбыз керек да. Салым кылыш, өзүбүздөн бир салым кылышыбыз керек да эмеге. Ушу тармак өнүгүп өсүп, анан биздин балдар жакшы, толук бүгүнкү күнгө жооп бере турган окуу ала алгандарыначы. Дагы бир себеп бул менин балам. Менин 3 жаштагы балам бар. Анан ал төрөлгөндөн баштап эле менин оюмда ошо. Кайсы мектепке берем, кантип берем. Эгерде частный мектептерди алсак, аларда аябай кымбат. Аларга баары эле бере албайт. Анан мүмкүн мен аябай тырышып, макул мен өзүм частныйга берейин, бирок башка балдарга кандай болот? Өздөрүнүн андай частный мектептерге акча төлөй албаган балдар деп ойлонуп, анан ушуда дагы бир себепкер болду. Бул себеп эмес, бул мотивация. Мени аябай ушу күчтөндүрөт, күч берет да ушу ой. Эгерде биз мектептерге жардам берип, мугалимдерге жардам берсек, алар квалификациялары жогору болсо, анда алардан сабак алып аткан балдар дагы ушу 21-кылымга жараша толук кандуу бир профессионал болуп, же болбосо бир жакшы бир кандай десем, билим, сапаттуу билим, анан сапаттуу бир жөндөмдөрдү ала алышат. Мыкты. Бул мотивация. Программа боюнча да сурагым келип турат, ошол курстардын программанын түзүүчүсү ким? Жакшы суроо, анткени албетте мен такыр тиешем жок болгондуктан мен программаны түзө албайм, түзгөн да жокмун. Бул жерде баягы студенттерге курстар болсо макул, баягы кесипкөй киши түзө алат. Бирок бул атайын ушундай бир мугалимдерге тиешелүү курстар болот атпайбы? Биздин азыр айтып кеткендей 3 курсубуз бар платформада. Анын автору, 2 автору бар 3 курстун. Биринчиси Сымбат Сатыбалдиева, биздин Японияда жашаган экспертибиз. Ал өзү e-learning, анан pet design боюнча эксперт. Сымбат айым, сизге тайзим. Рахмат. Тайзим. Сымбат ошо эң биринчи биз былтыр эле баштаганда, ошондон баштап биз менен иштейт. Google Classroom менен Zoom боюнча программаны Сымбат түзгөн. Анан Сымбат айым аябай жакшы билет. Бүт баягы нюанстардын баарын, министерствонун баягы бүт НПА эмелери менен баары менен окуп чыкты алардын баарын. Ошолорго жараша кылып, эч кандай противоречие деп койчу, ошондой болгон жок да бизде. Анан өзү дагы ошо e-learning pet design боюнча эксперт болгон үчүн аябай кандай десем, тыкандык менен аябай жакшы кундук коюп, аябай сонун кылып жазады программаны. Экинчи авторубуз Чынара Туратбек кызы, ал негиздөөчүлөрдүн бирөөсү. Бизде Чынара, мен билгенден, мен аябай жакшы тааныйм Чынараны. Ал 10 жылдан бери, 10 жыл дегенби, вообще студент кезибизден бери эле такыр тынбай окуйт.
Анан ал азыркы маалда нейронаука боюнча эксперт. Курпатов деген киши бар, Россияда аябай кыйын, анын эмеси курстар бар, ошонун курстарын баарын өткөн. Анан ошого биз платформаны куруп баштап батканда ошондо айтып калды Чынара. Негизи нейропедагогика бул аябай маанилүү экен. Биздин мугалимдер эгерде түшүнбөсө, кантип мээбиз иштейт, баланын мээси кантип иштейт окуу процессинде, ошону түшүнсө дейт, анда алар башкача подход кылышмак окуучуларына деп. Анан ошон үчүн курстарыбыздын бири нейропедагогика, экинчиси мотивация курсуна кантип келдик элек. Биз сурамжылоо кылсак, кайсы тема боюнча алар вебинарды уккулары келди деп сурамжылоо кылсак, ошо почти бир жарымдан көбү мугалимдердин мотивация деп айтышат. Кантип бүгүнкү күндө окуучуларды мотивациялаш керек, алар окуганга, алар бир нерсеге умтулганга деп. Ошон үчүн экинчиси бул мотивация, үчүнчү темабыз ошо биринчи долбоордун биринчи этабына жараша болгон тема бул цифровая педагогика. Бүгүнкү күндөгү 21-кылымдагы цифровой инструменттер кантип колдонсо болот аны мугалимдер, кантип ошо өздөрүнүн сабактардын сапатын чоңойткон, бийиктеткенге ошо бүгүнкү күндөгү азыркы заманбап технологияларды кантип колдонсо болот, ошол жөнүндө да. Ошо эки курстун авторлору бул ошо эки эксперт, Сымбат анан Чынара. Мыкты. Анан бул долбоорду иштеп чыгып баштаганда сиздер дагы ошол билим берүү системасы боюнча дагы анализ жүргүздүңүздөр да. Анан ошол анализден кийин оюңуз кандай Кыргызстандагы билим берүү системасынын деңгээли боюнча? Билим берүү системасынын деңгээлин кандай десем, мен эми өзүмдү эксперт деп айта албайм. Точно ушундай же мондай деп айта албайм. Бул өзүңүздүн көз карашыңыз. Көз карашым, оюм болуш керек. Мен айтып кеткендей, эжелерим, жеңелерим көптөрү мугалим болуп иштешет айылдарда. Анан кээде биз чогулуп калганда, сүйлөшүп калганда, эми ушундай нерселерди айтып беришет, менин жүрөгүм түшөт да. Ишенбейм, чын элеби дейм, кантип андай болбошу мүмкүн. Болушу мүмкүн эмес, сиз калпай турасыз депчи. Анан ушундай өкүнүчтүү нерселер бар. Мисалы, баягы такыр билими жок адамдарды алышат мугалимге. Же болбосо мугалимдер өзгөчө айыл жергесинде той, өлгөн, Куран окутуу дегендерди такыр калтырышпайт, ошол маалда сабактар өтүлбөйт. Эгерде ушундайларды алсак, андай нерселер аябай көп да. Бирок биякта дагы бир нерсе бар. ПИЗа деген эл аралык сурамжылоо, исследовательский эме бар, исследование кылышат алар. Ошонун отчету боюнча биздин өлкө 2 жолу аяккы орундарды алды. Бизде 85% окуучулардын 85% базовый уровень деп коет, ошого жетпейт экен. Билим деңгээли. Элестетиңиз, 85%. Анан өзүбүздүн изилдөөлөрүбүз боюнча, эгерде ОРТны алсак, айырмасы шаардагы анан айыл жергесиндеги результаттар боюнча айырмасы аябагандай чоң. Көбүнчө жакшы балдардын баарын шаар жергесинде алынат, анан частный мектептерде окуган балдар алат. Эгерде айылдарды карасак, андай результаттар аз, аябагандай. Анан ушунун баары, кандай десем, аябай өкүнүчтүү нерселер да. Анан билим берүүнүн системасынын деңгээлин менин оюмча ар бир ата-эне сезет өзүнүн. Өзү, мен айтуум боюнча эмес, өздөрү сезип атышат да, азыр кандай, азыркы күндө. Анткени программалар эски, мугалимдердин квалификациясы ылдый, биздин жаңы элекинде ПИЗадай болгон исследованиялар боюнча биз аяккы турабыз. Айыл жергелеринде ушундай жүрөктү түшүргөн бир нерселерди угасыз. Ошонун баары анан менин оюмча жаман экенин билдирет го дейм да. Жакшы эмес экенин бизде система образования. Билим берүү системасы аябай жардамга муктаж экенин билдирет го дейм. Анан жыл сайын дагы университеттерде педагогика ошо билим берүү факультеттеринде студенттер азайып баратыптыр, ошол статистика боюнча караганда. Оюңуз?
Негизи эле жалпы билим берүү системасына жаштар келсе жакшы эмеспи? Жаштар келсе жакшы. Заман өзгөргөн сайын, заман өзгөргөн сайын жаңы технологиялар өзүңүз айткандай пайда болгондон кийин жаштар ошол креативдүү идеяларды алып келип анан билим берүү системасына киргизсе жакшы болобу дейм да. Мындай да. Бүгүнкү күндө мисалы менин билишимче аябай чоң квоталар бар. Билим педагогический институттарда ошо мугалимдерге окуткан институт, университеттердин баарында квоталар бар, аябагандай чоң. Ошогонун баарына биздин өлкө чоң суммаларды бөлөт. Бирок ага деген ошол жерде эле, ошол менен эле бирге эң ылдыйкы балдар менен өтө алса болот да. Мисалы сиз 200 балл алдыңыз ОРТдан. Сиз каяка барасыз? Ну, мисалы деген, сиз каяка барам дейсиз? Биринчи эле сиз деген экономика барам дейсиз, же болбосо медицинский факультеттерге барам дейсиз, же болбосо азыркы күндө программист, ошондой жаңы эмелерге барабыз дейсиз. Ким барат педагогикалык институттарга? Мындайча айтканда двоечниктер барат. Эң аз балдар менен, ОРТдан эң аз балл алган балдар анан ошо педагогикалык институтка барат. Ошентип биз кире беришинде эле биз деңгээлин ылдый эле атпайбызбы? Эгерде аяка эмнеге барышат? Анткени башка жака баргылары келбейт. Башка окуучулар, жакшы окуган окуучулар аяка баргысы келбейт. Анткени айлык маянасы аз, статусу жок. Кандай десем, аяка бир чын жүрөгү менен мен мугалим болом деген эле окуучулар барбаса, андай факультет институттарга өзүнүн ишинин күйөрманы мындайча айтканда. Ошондой болгондор деле барбаса, башкалар айласыздан барат. Бала аз болуп калды, программистке жетпей калды өткөнгө. Ошон үчүн мейли анда пединститутка барайын деп анан ошояктан окушат. Ошон үчүн кире бериштен эле биз жакшы билими жакшы эмес, сапаты жакшы эмес болгон кадрларды алабыз. Анан алар дагы факт эмес да, алар да бүтүп андан кийин мугалим болушат. Мен айткандай, таптакыр эмеси билими жок, өзүнүн аты жөнүн туура жаза албагандарды дагы алып аткан кездерин менин жеңелерим, эжелерим айтып атат. Өзүнүн аттарын жакшы жаза алышпайт. Математикадан 5-класстын примерин берсе чыгара албайт. Анан ошондой мугалимдер эмнени укутат билбейм. Өкүнүчтүү, бирок ушундай нерсе бар. Мен албетте азыр мугалимдерди күнөөлүү кылгым келген жок да, анткени мугалимдер бул жерде таптакыр алардын күнөөсү эмес, менин оюмча. Бул жерде системанын туура эместиги, ошо программалардын жоктугу, менин оюмча туура жүргүзүлбөйт да иш. Ушу мамлекет тарабынан ушу көйгөйдү чечүү боюнча. Менин оюмча. Чоң рахмат, бул дагы сиздин оюңуз. Албетте. Кийинки ошол сиздин долбооруңуз ушул көйгөйлөрдү чечип, жалпы билим берүү системасын өзгөртөт деген ойдомун. Анан ошол долбоор жөнүндө дагы сурагым келип отурат. Азыркы учурда жаңы башталып атат, жаңы старт алып, жаңы күчүнө кирип атат. Кийинки пландарыңыз боюнча айта кетсеңиз. Кийинки пландарыбыз боюнча биз мен ошо жаңы эле айтып кеткендей, азыр аябай ойлонуп атабыз ушу стандарттар боюнча. Мен билем биздин мамлекеттин негизи эгерде биздин министерствону алсак, эгерде документтерин карасак, аякта сонун нерселер чын эле жазылган. Чын эле жакшы бир жакшы идеялар бар, бирок анын баары көбү иштебейт экен да. Анан стандарттары дагы бар, биз билебиз ал жөнүндө. Бирок ушуну деген бир таратсак дегенбиз да, бир бүгүнкү күндөгү 21-чи кылымдагы мугалим кандай болушу керек? Ошонун үстүнөн иштейли деген оюбуз бар мындан ары. Ошо стандарттарга жараша биздин онлайн мектебибизде ошого ылайыктуу курстар болот. Мисалы, сиз мугалимсиз, сиз кирип көрүп атасыз, ушундай болушу керек турбайбы, ушундай билимми, ушундай жөндөмү болушу керек экен, ушундай навыктарды, ушул нерселердин баарын билген мугалим бүгүнкү күндө жакшы мугалим деп эсептелинет экен. Интерактивдүү сабактар менен, эмне кыла алабыз? Анда мынакей, ушуга ылайыктуу курстар бар. Эгерде технический, диджитал грамотность деп коет, цифровая грамотность. Эгерде ошонусунан жетишпесе, мынакей курстар ал боюнча. Эгерде сабак боюнча жетишпесе, анда мынакей ошо боюнча курстар депчи. Бул биринчиси. Экинчиси, биз бул платформаны албетте биз эле курстарды түзгүбүз келген жок.
биз наоборот ушу мугалимдерди тарталы дегенбиз да. Мисалы бизде аябай кыйын мугалимдер бар, сонун мугалимдер бар. Алардын өздөрүнүн билген нерсеси бар да, кантип ушуну үйрөтсө болот. Мисалы менин эжем бар, орус тил сабагынан сабак берет, орус тил адабият боюнча. Ал кыргыз мектептерде иштейт. Анан ал кээде мага айтып калат да, ушундай сонун нерселерди. Кантип мугалимдер сабак берсе жакшы болмок депчи. Анан мисалы алдын тажрыйбасы бар, аябай жакшы билими бар. Анан биз ошондой мугалимдерди тарталы дейбиз. Алар биздин платформага келип өздөрүнүн курстарын түзүшөт. Башка орус тил адабият мугалимдерине, кыргыз мектептерде берген мугалимдерге. Анан ошентип биз баягы курстарыбызды толтуруп, предмет болобу, ошо методика болобу, же болбосо такыр башка, мисалы нейропедагогика болобу, ошондой жактардан топтоп тереңирээк киргизет турасыздар мында, э? Ошондо топтоп түзөлү дегенбиз да. Мисалы дагы бир кейс бар. Мен тууганым Тайкемдин кызы көлдө сабак берет, географиядан. Жаш, биз менен тең, аябай кандай жакшы көрөт кесибин, ушундай бир вдохновение менен иштейт да. Анан ал мага айтып калды, ушу географиядан сабак берет, анан окуучуларды олимпиадага даярдаганда аябай кыйналдым дейт. Анткени олимпиадага келсе эле 70% суроолордун картография боюнча. Бизде университетте бизге картографияны жакшы үйрөткөн эмес дейт. Анан ошентип издеп атып, анан бир мугалимди таап, ал мугалим ошо картографиядан курс ачыптыр. Анан курс ачса, ага аябай кандай көп мугалим, 300га жакын мугалим жазылыптыр да ошонун курсуначы. Мисалы ошо агай биздин ошо платформага келип өзүнүн курсун түзүп, анан ошону мүмкүн акысыз кылат, мүмкүн акыга кылат. Ошондо ал мугалим дагы ошо өзүн бөлүшөт, өзүнүн билимдери менен. И кошумча ошо акча дагы табат да биздин платформа аркылуу. Биз экинчи этабы ушу планды киргизүү. Ошо азыр эки бир эмебиз бар. Негизги акцент ушу тарапта иштейбиз деген. Анан биз билгендей эле, өйдө да айткандай эле, бул долбоордо сиз өзүңүз жалгыз эмессиз. Өзүңүздүн кесиптештериңиз боюнча да айта кетсеңиз. Мен билишимче 3 түзүүчү бар, э? 3 түзүүчү бар. Ошо бирөөсү Чынара Туратбек кызы, мен айтып кеткендей, ал өзү негизи ал дагы Японияда магистратураны бүткөн. Азыркы учурда УЦАда иштейт, университетте. Негизи эле ошо бүт тажрыйба, 10 жылдык тажрыйбасы бар. Ошо образовательный долбоор, окутуу долбоорлору менен иштеген тажрыйбасы бар. Бигимай Абдыжапарова экинчи негиздөөчүбүз. Бул Бигимай маркетинг тармагында аябагандай 10 жылдык тажрыйбасы бар. Бигимайды тааныйбыз, биздин да эфирлерге келип турат. Ооба. Чоң рахмат. Негизи мыкты долбоорлордун бирин алып чыгып турсуздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз жана эң башкысы актуалдуу болуп жаткан ден соолук болсо баары болот эмеспи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин араңыздарда педагог, мугалим, айыл жергесинде болобу, шаарда болобу, эгер биздин эфирди көрүп жатсаңыздар, бул айымга кайрылыңыздар. Мугалим долбоору сиздер үчүн жакшынакай курстарды ачыптыр. Баары даяр, өзүңүздөр каалаган учурда почтага жазып же болбосо социалдык тармактардан тапсаңыздар болот. Ооба, мыкты, чоң рахмат биздин эфирге келип бергениңиздерге. Да эскерте кетейин, бизде эфирде Айсулуу Жамангулова, мугалим долбоорунун түзүүчүлөрүнүн бири. Биз эфирибиздин соңуна келди. Сиздер менен 2 саат бою мен Адилет Кайыров болдум. Бүгүнкү эфирде чоң маалыматты жана жакшы пайдалуу кеңештерди алды деген ойдобуз. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Азыркы мүнөттөрдө жакшынакай тасмалар жана жакшы, мыкты, кызыктуу маалыматтар болмокчу. Көрүшөбүз. Бул ТВ1 KG телеканалы иш күндүн кечи теле долбоору. Ден соолукта болуңуздар.